Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу, биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Башына кайгы түшкөндөргө Аллах Таала айтат экен: кимдин бул дүйнөдө жакшы көргөнүн, баласын же эң жакын адамын алган болсун, ага ал сабыр кылса, анын ордуна сабыр кылгандыгынын сообун бейиш берем. Хадис. Кимдин жакшы көргөн эки нерсесин, эки көзүн алып сынасам, ал ошого сабыр кылса, сабыр кылгандыгынын сообуна бейиш берем. Хадис. Эгер бир момун пенденин баласы каза болсо, Аллах жаналгыч периштелеринен сурайт: момун пендемдин баласын алдыңарбы? Периштелер ооба деп жооп берет. Анда Аллах: жүрөгүнүн мөмөсүн үздүңөрбү деп кайрадан сураганда периштелер ооба деп жооп берет. Аллах: пендем эмне деди дегенде периштелер сабыр кылып, сага мактоолорду айтты жана баласын сага тапшырды. Анда Аллах Таала периштелерине буйруйт: бул пендеме бейиште бир үй куруп, анын мактоо үйү деп атап койгула. Хадис. Пендеге канчалык мусибат, кыйынчылык чоң болсо, ага ошончолук сооп көп болот. Эгер Аллах бир коомду жакшы көрсө, анда ал коомду бир мусибат, кыйынчылыктар менен сынайт. Ким ошого сабыр кылып ыраазы болсо, андага ыраазычылык сооп болот. Ал эми ким каарданса, ага каар болот. Хадис. Кыйынчылык башка түшсө, аткара турган иштер бул: сабыр кылуу, тагдырга ыраазы болуу жана Аллахтын ал кыйынчылыктардын сообун күтүү. Чындыгында ала турганда Аллах, бере турганда Аллах экенин билүү. Акыйданын пайдалары. Инсан башына бир жамандык келген кезде акыйданын пайдалары көп. Алардын ичинен кечиримдүүлүк пайдасы. Ким сага зыян жеткирсе, кечиримдүүлүк жүрөктүн саламаттыгы жана тазалыгы үчүн жакшы. Жакшылык кылууну сүйүү бул даражаңа даража кошот. Ал эми башкага жакшылыкты жеткирүү бул эң бийик жана чоң даража. Кечиримдүүлүк сага зыян жеткиргенге сабыр кылуу менен башталат. Башкача айтканда, зыян жеткиргенге зыян жеткирбей, аны кечирүү жана ага жакшылык кылуу. Мындайча айтканда, жамандыктын ордуна жакшылык менен жооп берүү. Такыба кишилер ачууларын жутушат жана адамдарга кечиримдүү болушат. 3:134. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким мени менен мамилени үзсө, аны менен мен мамилени уулоону, мага зулумдук кылганды кечирүүнү жана мага бербегенге берүүнү Аллах мага буйруду. Тагдырга ишенүү пайдасы. Бул сага кандай гана зыян жетпесин, баары Аллахтын тагдырына жазылгандай болооруна ишенүү. Кайсы пенде зыянга кабылган болсо, бул анын тагдырына да бар нерсе. Тагдырды жаратуучу Аллах, ага ыйман келтирип моюн сунуу пенденин вазыйпасы. Күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Сен зыян көргөн болсоң, күнөөң өчүрүлөт жана кечирилет, даражаң көтөрүлөт. Бул жерде момундар үчүн бериле турган бир жакшылык бар. Ал араларындагы душмандыктын кетүүсү. Сага орой тийгендерге сылык мамиле менен жооп бер. Ошондо ортоңордо душманчылыгы бар киши болсо, боорукер дос сыяктуу болуп калат. 41:34. Чыныгы мусулман башка мусулманга тили менен да, колу менен да зыян жеткирбеген мусулман. Хадис. Мындайча айтканда, сага зыян жеткиргендерди жакшы маанай менен кабыл алып, арадагы болгон душмандык отун өчүрүү максатында ага жумшак жана сылык сөз айтып мамиле кылуу. Өзүңдүн кемчилигиңден да болот. Кээ бир пенденин кемчилиги жана күнөөсү болгондуктан ага зыян жетүүдө. Силерге жеткен ар бир балия, апаат өз кылмышыңар себептүү. 42:30. Заалымдын катарында эмес, кордук көргөндөрдүн катарында болгондугуң үчүн Аллахка мактоолорду айт. Мунун мааниси: эгер заалым болсоң, анда сага өтө чоң күнөөлөр жазылат жана акыретте да чоң азаптар күтүп турат. Ал эми заалымдан кордук көрсөң, сен кордук көргөн инсандардын катарына кошуласың. Кордук көргөндөрдүн дубасы кабыл болот жана ага сабыр кылганың үчүн сооптор жазылат. Илгери кээ бир сахаба жана табийиндер айтышуучу: Аллахым, заалым эмес кордук көргөндөрдөн кылгын деп. Бирок Аллах Таала экөөнөн тең кылбасын.
Ырайымдуулуктун пайдасы. Бул сага зыян жеткиргенге ырайымдуулук кылуу. Анткени зыян жеткирген инсан ырайымдуулукка муктаж. Зыян жеткирген инсан башкага жамандык кылам, Аллахтын өкүмүнө баш ийбеймин деген сыяктуу башкага зыян жеткирүүдө. Ошондуктан ал сөзсүз сенин ырайымдуулугуңа муктаж. Сен ага жакшылык көргөзүп, жаман иштен куткарым калууң тийиш. Залымды залым болуудан куткар, кордук көргөндү залымдан куткар деген жакшы сөз бар. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху Уайянна ибн Хасанды бир жаман иш кылып койгондугу үчүн урганын калганда, Умардын разияллаху анху кеңешчилеринин бирөөсү Умарга разияллаху анхуга карап: "О момундардын амири, Аллах Таала Куранда ушундай деп айткан: Кечиримдүү бол жана аларды туура жолго буйру. Наадандардын, динди түшүнбөгөндөрдүн жүзүңдү бур." 7:199. Ал эми бул инсан динди түшүнбөйт деп айтканда, Умар разияллаху анху тынчтанып калды. Качан гана Умар разияллаху анхуга Куран аятын окуса, ал ошол замат токтоп, андан аша чаап кетпейт эле. Баарыбызга белгилүү болгондой, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабаларына Мекке мушриктери көп азап бергендиктен ал жерден Мединага көчүүгө аргасыз болот. Бирок арадан бир канча жылдар өтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккени колго алып, сахабалары менен Меккеге кирип келет. Ошондо жанагы азап берген мушриктерди Аллахтын мээримдүү пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам: "Силер бара бергиле, бошсуңар" деп жалпы элдин алдында жар салып айткан. Жана алардын бир тал чачына да тийген эмес. Башка бир хадисте ушундай келет: "Кулатып салган күчтүү эмес, ачуусу келгенде өзүн кармай билген күчтүү." Инжилде да ушундай деп жазылыптыр: "Сага бир жолу жамандык кылганды 7 жолу кечир." Мааниси: эгер сага бирөө бир жолу жамандык кылса, сен аны 7 жолу кечире билгин. Ошондо диниң, намысың сакталып, көңүлүң тынч болот. Индустарда бир жакшы сөз бар: өзүн өзү кармай билген бир шаарды алган адамдан да баатыр. Анткени напсы жамандыкка буйруп туруучу, Аллах жамандыкка буйруган напсиден сактасын. Сырткы жана ички келбетиңди оңдо. Сырткы келбет таза болсо, ички келбет да таза болот. Бул сөздө чоң маани бар. Анткени кээ бир душмандар айтаар экен: кимдин кийими булганыч болсо, өзү да жаман акыбалда болот. Бул турмушта кездешип жаткан эле иш. Кээ бир инсандардын тынсыздануусу кийиминин булганыч болгонунан, иштеген жери же иш кагаздары иреттелбегендигинен же болбосо күндөлүк турмушунда бир олку-солку пайда болгондон келип чыгат. Бул аалам өз нугунда жана бир тартипте курулган. Ким исламдын акыйкат экенин билсе, ал анда жашоосун тартипке салуу үчүн келгенин биле алат. Анткени адам баласынын алдында баарын өз эсеби жана эрежеси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айткан: "Чындыгында Аллах таза жана тазалыкты жакшы көрөт. Аллах сулуу жана сулуулукту жакшы көрөт. Сулуулуктун жана кооздуктун башталышы денини тазалоодон башталат." Бухария риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мусулмандардын милдети бир жумада бир күн жуунуп туруу, башын жана денесин жуу. Бул эң азы." Ал эми кээ бир салих адамдар Усман ибн Аффанга разияллаху анхуга окшоп күн сайын жуунуп турушканы маалым. Анткени Усман разияллаху анху күнүнө бир маал жуунуп турчу. Сулуулукка көңүл буруунун дагы башка жактары: сакалды сүннөт кылып өстүрүү, мурутту, тырмакты жана денедеги ашыкча өскөн жүндөрдү алуу, мисвак колдонуу, жыпар-жыттуу атырларды себинүү, кийимди таза кылып кийип, сырткы келбетке да жакшы көңүл буруу. Ушинтип кооз, сулуу болуп жүрүү да көңүлдү көтөрүүчү нерсе. Мүмкүн болсо ак түстөгү кийимдерди кийүү жакшы. Ак кийим кийгиле жана өлгөндү ак менен кепиндегиле. Хадис. Чындыгында периштелер ак кийим кийип түшөт жана баштарында ак селде болот. Хадис. Ар бир инсан күндөлүк дептерге өзүнүн күн тартибин жазганы эң сонун болот. Мисалы: Куран окууга, ибадат кылууга, тапшырманы аткарууга, үй жумушу, талаа жумушун тартиптеп жана эс алууга убакыт ажыратуу. Кыскасы, ар бир ишке өз убактысын берүү. Американын Конгресс залында ушундай жазуу илинип турат: бул ааламда баардык нерсе өз нугунда курулган. Бул эң туура сөз. Аллах Таала динди тартиптүүлүк жана акыйкатты орнотуу үчүн жиберген. Эгер дин жок болсо, адамдардын турмушунда башаламандык орноп, жер жүзүн адилетсиздик каптайт. Илгери грек даанышмандары коркуу, тынчсыздануу жана психикалык ооруларды дарылоодо ал ооруларды дыйкандардын жумушун кылууга мажбурлайт экен. Ошентип алар кыска убакыт аралыгында ак балдар оңолуп, өздөрүн жакшы сезип, оорусунан айыгып кетишчү дейт. Кара жумуш кылгандардын көпчүлүгүнүн ден соолугу чың, бейпил жана бактылуу турмушта жашаары белгилүү болгон.
Анткени алар жумуш кылууда бүт денеси иштеп, ден соолук жагынан өтө чоң пайда алышат. Аллахка кайрыл. Аллах бул ысымдардын эң улугу, баарын билүүчү. Бул ысым өтө кичпейил жана ырайымдуулук деген маанини камтыйт. Бул ысымда Иллах деген маани бар. Мунун түшүндүрмөсү жүрөктөрдүн баары Аллахтын ырайымы астында. Аны сүйөт, аны менен бирге болгондо гана жүрөктөр тынчтанат жана ыраазы болот. Анткени Аллах субханадан башкасына эч качан жүрөктөр тынчтана албайт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү кызы Фатимага разиаллаху анху кайрылганда окулуучу дубаны үйрөткөн. О Аллах, сен менин Раббимсиң, сага эч кандай шерик кошпоймун. 3 негизге топтолгон. Адамдын тынчсыздандырып, арсар болуусу тууралуу жазылган китептерди изилдеп карап чыктым. Илгерки мусулман аалымдардын китептерин, адабият, тарбия, тарых жана башка китептерин карадым. Которулган чыгыш жана батыш китептерин, гезит журналдардагы маалыматтарды карап, тынчсызданып, арсар болуу темасында жазылгандардын баары, эгер ким бул илдеттен айыгууну кааласа, ушул 3 негизде топтолгонун белгиледим. Биринчиси, Аллах Таала менен байланышта болуу, Аллахка гана ибадат кылуу, ага гана моюн сунуу, баардык иштерде Аллахтын өзүнө гана кайрылуу. Бул ыйман маселеси. Экинчиси, мурунку болуп өткөн иштерди эскербөө, кыйынчылык, кайгы капа, көз жаш, мусибат, оору жана башка кайгылуу окуялар. Булардын баарын эскербей, жаңы күн, жаңы турмуш барагын ачуу. Үчүнчүсү, келечектеги көрүнбөгөн кайып нерселерден ойлонуудан узак болуу. Келечекте ушундай жаман нерсе болот деп тынчсызданбоо, бир гана бүгүнкү күндө жашоо. Али мындай деген: көп кыялдануудан узак болгула, анткени көп кыялдануу унутчаактыкты алып келет. Ушак айың болор болбос сөздөргө ишенүүдөн узак болгула, анткени Аллах Куранда өз душмандары тууралуу мындай дейт: ар бир добушту өздөрүнүн зыянына деп ойлошот. 63:4. Кээ бир адамдарды көптөн бери билем. Алар келечекте боло элек ар түрдүү жаман жана коркунучтуу окуяларды болот деп күтүшүүдө. Азырга чейин ошондой сөздөргө ишенип, башкаларды да коркутууда. Буларга таң калса болот. Мындай адамдардын жашоосу кандай гана бактысыз. Буларды Кытайдын түрмөсүндөгү азапталган адамдарга окшоштурдум. Эгер Кытай бирөөсүн азаптоону кааласа түрмөгө камап, анын башынан бир чана сууну асып коюп, ар бир мүнөт жанагы чанаштагы суу адамдын башына тамчылап турат экен. Ошол тамчынын түшүүсүн күтүп, соңунда жанагы адам коркконунан жинди болуп, өзүн жоготуп коет экен. Аллах Таала тозокко түшкөн инсандарды ушундайча эскерген. Аларга өлөмүн дешсе да, өлүм өкүмү берилбейт. Аларга азап да жеңилдетилбейт. Ал анын тозоктун ичинде же өлө албайт, же жашай албайт. 87:13. Сендеги кемчилик келечекте мүмкүн сенин жетишкендигиң болоор. Силер муну жамандык деп ойлобогула, ал силер үчүн жакшылык. 24:11. Кээ бир көрүнүктүү улуу адамдар өздөрүндөгү болгон кемчиликтерин сезсе да, турмуш кыйынчылыгын сабырдуулук менен басып өтүшкөн. Көптөгөн адамдар кадимкидей кызматчы болушкан. Алар Ата, Саид ибн Жубайр, Катада, Имам Бухари, Имам Тирмизи, Имам Азам Абу Ханифа жана башкалар. Канчалаган акылмандар сокур болуп өтүшкөн. Ибн Аббас, Катада, Ибн Умму Мактум, Амаш жана Язид ибн Харун. Кийинки өткөн аалымдардын көзү сокур болуп өткөндөр. Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх, Шейх Абдулла ибн Хамид жана Шейх Абдулазиз ибн Баздар. Көптөгөн араб илимпоз аалымдары тууралуу окудум. Алардын кээ бири жашоо турмушунда дене жагынан бир жери кем болгон. Бул сокур, тили дудук, башкасы чолок, баса албай арабада отурган. Ошондой болсо да чоң ийгиликтерге жетип, көптөгөн ачылыштарды ачып, тарых барактарына өз ысымдарын түбөлүк жазып кетишкен. Жогорку билимдүү болуп, дипломго ээ болсо эле баардык нерсеге жетишкендик болбойт. Дипломуң жок болсо да, жетишкен ийгиликтериң, аткарган жакшы иштериң гана акыретке азык болуп бере алат. Канчалаган инсандар бир чоң ийгиликке, өнүгүү өсүүгө жетише алган. Ошолордун баары диплому жок эле чоң ийгиликтерге жеткен. Алар башынан көптөгөн кыйынчылыктарды кечирип, баарына сабыр кылып, чыдамкай болгондугу үчүн ошондой ийгиликке жетип отурат. Азыркы заманыбыздагы ислам чөйрөсүнө зор таасир берген аалымдарды көрдүм. Алардын көпчүлүгүндө жогорку окуу жайдын диплому жок эле ислам дининде эң алдыңкылардан болуп кызмат кылышкан. Малик ибн Наби, Акат,
Тантави, Аби Захра, Мавдуди жана Надавиге окшогон аалымдар. Булардан башка да дипломсуз көп аалымдар бар. Каниет кылуу бул эң чоң байлык болуп саналат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай келет: сага жазылганына тагдырыңа ыраазы бол, ошондой эң бай инсандардан болосуң. Үй бүлөңө, кирешеңе, унааңа жана жумушуңа ыраазы болсоң, ошондо бактылуулукту жана бейпилдикти сезе аласың. Байлык же бийликтин көп болушу бейпил жашоо эмес. Бейпил жашоо бул Аллахтын сага бергенине каниет кылгандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: албетте, Аллах бай, такыба жана ибадатчыл пендени жакшы көрөт. Бирөө айтып калды: аэропорттон түшүп бир машинеге олтуруп шаарга карап жөнөп калдым. Жолдо баратып шопурдун кубанычтуу, бактылуу, Кудай Таалага ыраазы жана анын дайыма зикир кылып жүргөнүн байкадым. Үй бүлөсү жөнүндө сураганымда 2 үй бүлөсү жана 10 баласы бар экендигин кабар берди. Кирешеси болсо 1 айда 800 эле риля экен. Үйү эски кичинекей бөлмөлөрдөн курулган. Ошол үйдө бала чакасы менен бактылуу жашаарын айтты. Анткени ал Аллахтын бергенине ыраазы эле. Ошондуктан ал бактылуу. Ошондо мен бул инсан менен миллиарддаган байлыгы, заңгыраган сарайлары бар, ошончо байлыгы болуп туруп бактысыз жашаган инсандарды салыштырдым. Соңунда бакыт байлыкта эмес экендигин түшүндүм. Бир чоң бизнесмен адамдын кабарын угуп калдым. Ал адам белгилүү байлардын бирөөсү. Миллиондогон акчасы, ондогон заңгыраган имараттары бар эле. Ошончо бай болуп туруп адеби тар, мамилеси начар, кулк мүнөзү бузук инсан экен. Өкүнүчтүүсү, үй бүлөсүнөн узак жерде каза болуптур. Анткени ал Аллахтын бергенине ыраазы болгон эмес. Кээ бир инсандарды байкадым. Алар Аллахтан узак болгондугу себептен турмушуна кедейлик, бактысыздык келген. Алардын арасынан кээ бири бай, рызкысы кенен, ден соолугу чың жана бейпил турмушта жашаган. Бирок Аллахтын буйруктарына моюн сунуудан баш тартып, намазын окубай, Аллахтын каарын келтирген күнөөлөрдү кылгандыгы себептен кудурети күчтүү Кудай Таала байлыгын, ден соолугун жана кенен рызкысын алып, ордуна оор турмушту, кедейликти, оору, азапты сыноо кылып берип койгон. Ал эми ким менин зикиримден, дин эрежелери баяндалган китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо бар. 20-124. Менде ушундай бир кайгы капаңды дарылай турган сыйкыр болуп калуусун каалайт элем. Ошону сага ыргытсам эле, ошол кайгы капаңдан арылып калсаң жакшы болмок. Бирок кайдан мындай болмок эле? Бирок сага шарият көрсөтүп кеткен дарыны колдон деп айтар элем. Ал дары: жаратканга ибадат кыл, берген ырыскысына каниет кылып ыраазы бол, тагдырга баш ий, жүрөгүңдөн дүйнөнү чыгарып сал жана көп кыялданууну токтот. Болгону ошол. Америкалык белгилүү психолог Уильям Джеймстин айткан сөзүнө таң калдым. Ал мындай деген: чындыгында биз адам баласы колубуздагы жок нерселерди ойлоно беребиз. Аллахтын бизге берген байлыгына шүгүрчүлүк кылбайбыз. Турмушубуздун жаман жактарын көрүп, ал эми жакшы жактарын көрбөйбүз. Колубуздан кеткен нерсеге өкүнүп, бар нерсе менен бактылуулукту сезбейбиз. Эгер шүгүр кылсаңар, силерге жакшылыктарымды көбөйтөмүн. 14:7. Аллахым, тойбогон напсиңден өзүң сактагын. Хадис. Ыйман, кутулуу жолу. Аллах азыркы илим өнүккөн заманда көрүнүп турат. Ыймандын даарылыгы деген китебинде чыныгы акыйкат жазылган. Бул китептерде пенденин кайгы, муңдан арылуусуна эң көп жардам берген ыйман экендиги жана баардык ишти Аллахка таянып жасоо керектиги ачык айкын көрүнүп тургандыгы жөнүндө жазылган. Мен иштеримди Аллахка тапшырамын. Акыйкатта Аллах пенделерди көрүп туруучу. 40-44. Ким тагдырга ыйман келтирсе жана жүрөгүндө Аллахка болгон ыраазычылык болсо, анда Аллах ал инсандын оорун жеңилдетип коет. Карси Мирсон, Алекс Карл жана Дейл Карнеги окшогон батыш жазуучулары батышты азыркы моралдык жана материалдык кризистен куткарып кала турган бир гана нерсе бар. Алда Аллах Таалага ыйман келтирүү деп моюнга алышкан. Алар азыркы батышта өз жанын кыюу фактыларынын көбөйгөн себеби да адамдардын Кудай Тааладан узак болгондугунан келип чыгууда деп белгилеп өтүшкөн. Орто чыгыш журналынын 21/4/1415 жылындагы чыккан санында Американын мурунку президенти улуу Джордж Буштун аялы бир канча жолу өзүн өлтүрүүгө аракет жасагандыгы жөнүндө жазылган. Бул жөнүндө ал атактуу айым өз күндөлүгүнө жазган экен. Ухуд согушунда Казман деген бирөө мусулмандардын катарына кошулуп, мушриктерге каршы аябай катуу согушкан. Аягында жарадар болуп жан берген.
Ошондо сахабалар бейиш адам болдуң деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок, тозок адам болду деген. Көрсө жарадал болгон кезде оорусу күчөп, ага сабыр кылбай, өзүнө өзү кылыч сайып жан берген экен. Мусулман адам канчалык кыйын абалда болсо да, ага сабыр кылат. 2 рекет намазды чын көңүлдөн, кичпейилдик менен Кудай Таалага берилип окуса, анын башына келген кырсык балелерин Кудай Таала жеңилдетип коет. Куран бул ааламдагы адашкан жолго түшкөн инсандар тууралуу. Деги аларга эмне болгон? Ыйман келтиришпейт. 80-20 деп айтат. Аларды ыйман келтирүүдөн эмне тосуп жатат? Азыркы илим өнүккөн заманда ыймандын акыйкаттыгы ачык, айкын билинип турат. Курандын толук чындык экендиги айкындалганга чейин ааламдагы жана өздөрүндөгү белгилерибизди акыйкатты толук көрсөтөбүз. 41-53 мааниси: Куран Аллахтын китеби. Мухаммед Аллахтын элчиси жана ислам дини эч кемчиликсиз толук дин экендигин Аллах баарын көрсөтүп коет. Болоттой бекем эрктүүлүк. Ислам мамлекеттеринин биринен бир студент батыш тарапка окуу үчүн барып калат. Барган жери Лондон шаары эле. Ал ошол шаардан ижарага үй алып, тил үйрөнүү үчүн бир англичан үй бүлө менен кошо жашап калат. Бирок студент өз динине бекем турган жигит эле. Эртең менен күн чыга элек туруп, суусу муздак болсо да дааратын алып, намаз окуучу жайына келип намазын окуп, бүткөндөн соң таспих тартып зикир чалат. Аны байкап жүргөн ошол үйдөгү кемпир күндөрдүн биринде ал студенттен сурап калат: "Сен эмнеге мындай кыласың?" деп. Анда студент: "Менин диним ушундай кылууга буйруйт" деп жооп берет. Кемпир кайрадан: "Эрте туруп кыйналбай бир аз эс алып, андан кийин туруп окусаң деле жакшы эмеспи?" дегенде, студент ал кемпирге ушундай деп жооп берет: "Бирок Раббим намазымды өз убагынан кечиктирип окууну каалабайт." Ошондо кемпир башын чайкап: "Эрктүүлүк темирди да сындырат" деген экен. Ал эр азаматтарды Аллахтын зикиринен, намаз окуудан жана зекет берүүдөн, соода дагы, алды саатты дагы жана башка нерселер да алаксыта албайт. 24-37 Анткени бул эрктүүлүк ыймандан жана якиндин күчтүүлүгү, Аллахка болгон ишенимдин бекемдиги, ыймандын кубаттуулугу жана эрктүүлүк Муса пайгамбар менен фараондун ортосунда болгон сыйкырчылардын окуясында да билинип турган. Сыйкырчылар Муса пайгамбардын Раббиси чыныгы Кудай экендигин билген соң, ага ыйман келтиришкен. Ошондо сыйкырчылар эч коркпостон туруп, өзүн Кудаймын деген фараонго карап айтышты: "Биз эч качан өзүбүзгө келген аят моожизалардан жана бизди жараткан Аллахтан сени жогору кое албайбыз. Бизге эмне өкүм кылсаң кыла бер." 20-72 Мындай сөздү ушунчалык катуу, заалым өкүмдар болгон фараондун алдында айтууда Аллахка ыйман келтирген сыйкырчылардын болоттой бекем болгон эрктүүлүгү жана ыймандын кубаттуулугу эле. Хабиб ибн Зейд калпычы Мусайламанын жанына кирип, анын жалгыз Аллахка сыйынууга чакырганда, Мусайламан ага кармоо алып, кылыч менен денесинин мүчөсүн бирден кесип азаптай баштаганда, Хабиб бакырып да, онтоп да койгон жок. Ошентип ал эч кыймылдабастан туруп жан берди. Хубайб ибн Адини өлтүрүү үчүн дарга асышканда, ал өлүм алдында ушул ырсаптарын айткан: "Мусулман болуп өлтүрүлсөм эч кайгырбаймын. Кандай абал болсо да Аллахка кайтам." Кудуреттүү Аллах. Эгер инсанды караңгылык каптаса, асмандан жаркылдаган чагылгандар түшүп бороон чапкын басса, кыйынчылык ар тараптан келип шаштысын алса, ошондо инсандын алсыздыгы ойгонуп, жалгыз Аллахтын өзүнө ыклас менен жалбарып дуба кылып кайрылат. Инсан качан гана башына бир кырсык же кыйынчылык келгенде гана Раббисин эстеп калат. Ал эми чыныгы мусулман болсо, кыйынчылыкта да, оңойчулукта да, курсанчылыкта да, капачылыкта да Раббисин эстеп турат. Көпчүлүгү бир нерсеге муктаж болгондо гана Раббисине жалбарып калат. Ал эми муктаждыгы орундалган соң Раббисин унутат. Аллах Таала жаш баладай кылып алдай турган зат эмес. Өздөрүнчө Аллахты алдамакчы болушат, бирок Аллах өздөрүн алдап коет. 4-142 Аллахка бир кыйын абал түшкөндө гана кайрылгандар канча жылдар бою ыйман келтирбей жүрүп, башына өлүм келгенде гана Кудайды тан алган фараондун окуучулары десек жаңылышпайбыз. Аллах фараондун бул жоругун Куранда мындай деген: "Тобоң азырбы? Сен мурун көгөргөн бузуклардан элең." 10-91 Пайдалуу иш менен алек бол. Валид ибн Мугайра, Умайя ибн Халаф жана
Аас ибн Валиге окшогон мушриктер байлыктарын ислам динин жок кылуу үчүн коротушкан. Акыйкатта капырлар өздөрүнүн мал мүлкүн, адамдарды Аллахтын жолунан, динден чыгаруу үчүн жумшашат. Алар сартташат жана анан анысы өкүнүчкө айланат. Андан соң жеңилүүгө дуушар болушат. 8:36. Бирок көптөгөн мусулмандарда мал мүлкүн бакылдык кылып, кедей болуп калуудан коркуп, туура жолго сартташпайт. Көптөгөн мусулман балдарын көрдүм. 1 саатта жумуш кылбайт. Кылган жумуштары оюн күлкү, жөө ичүү жана уйку. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху түнү күнү тынбай жумуш кылып азуктайт экен. Анын үй бүлөсү Умарга эмнеге салбайсыз деп сураганда, Умар аларга: эгер кечинде эс алсам, анда Аллахтын алдында жанымды куткара албай калам. Эгер күндүзү эс алсам, анда үй бүлөм калып кетет деп жооп берет. Умар бекерчиликти, жумушсуздукту жоюу үчүн иш-аракеттерди жасаган. Алардын бири мечитте Аллах рызкы берет деп жатып алган жигиттерди жумуш кылуу үчүн мечиттен кууп чыгып мындай деген: чыгып жумуш кылып туруп, анан рызкыны күткүлө. Асман силерге алтын күмүштү жаадырып бербейт. Бекерчилик, жумушсуздук менен кошо азгыруу, кайгы, муң, кыжаалатчылык жана тынчсыздануу келет. Ал эми ким жумуш кылуу менен алек болсо, аны менен кошо шамдагайлык, шайырдуулук, бактылуулук келип, кайгы, муң, кыжаалатчылык жана тынчсыздануу кетет. Эгер ар бир инсан жашоосундагы өз жумушун аткарса, анда завод, фабрикалар жана көптөгөн иш орундары ачылып, кайрымдуулук, үгүт насаат борборлору ишке кирип, элдерге көптөгөн пайдаларды алып келмек. Көптөгөн адамдар бар, тирүү, бирок эч жумуш кылбагандыктан өлүксүмал болуп калган. Анткени алар жашоо сырларын түшүнүшпөйт. Келечек үчүн да эч нерсе кылбайт. Жада калса балдары жана өздөрү үчүн да эч нерсе жасашпайт. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир жигит миновар жасап бергендиги үчүн көптөгөн соопторго ээ болгон. Анткени анын жөндөмдүүлүгү жана колунан келе турган жумушу жыгач усталычылык болчу. 1985-жылы Америка өкмөтү мусулман үгүтчүлөрдүн Америкага түрмөлөрүнө кирип үгүт кылууга уруксат берген. Анткени түрмөдөгү кылмышкерлер, адам өлтүргүчтөр ыйманга келип калышса, алар Америка коомунда жакшы адамдардын катарына кошулуп калат дешкен. Төмөндөгү эки дуба максатына жетүүнү каалагандар жана бир окуя болгондо окула турган эң жакшы жана пайдалуу. Биринчиси, Али разияллаху анху риваят кылган хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алиге мындай дейт: Аллахым, мага туура жолду көрсөткүн жана максатыма жеткиргин деп айткан. Экинчиси, Хусайн ибн Абид риваят кылган хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хусайнге айтат: Аллахым, мени туура жолго шыктандыргын жана напсимдин жамандыгынан сактагын деп айткан. Жашоону жакшы көрүп, ага ач көздүк кылып, өлүмдү жаман көрүү бул пендеге тынчсызданууну, кайгыны, үмүтсүздүктү, уйкусуздукту жана коркууну алып келет. Аллах Куранда жөөттөрдүн жашоону өтө жакшы көргөндүктөрүн сындап мындай деген: чындыгында сен алардын, жөөттөрдүн жана мушриктердин да жашоого өтө ач көз адамдардын экенин байкайсың. Алардан ар бири ага 1000 жыл жашоо берилишин үмүттөнөт, бирок анчалык узун жашоо да аларды азаптан куткара албайт. Акыйкатта Аллах алардын эмне кылгандарын көрүүчү. 2:96. Эл арасында Аллах өзүнө чакырат, ошондуктан эч кыжаалат болбо деген сөз бар. Жашооңдогу баалуу мүнөттөр. Шейх Али Тантавийдин күндөлүк китебинен эки таасирдүү окуяны окуп калдым. Биринчиси, ал Бейрут шаарынын деңизге чектеш жеринде сууга чөгүп кете жаздаганын айткан. Шейх Тантавий деңизде чаба куруп жүрүп, бир убакта чөгүп кете жаздайт. Аны куткаруучулар куткарып калышыптыр. Ошол чөгүп бараткан убакта ал 1 саат болсо да жашоого кайткысы келип, Раббисине дагы көбүрөөк ибадаттарды кылып, ыйманын дагы жаңыртып алууну өтө эңсеп, өлөр алдында ыйманы менен жан берүүнү Раббисинен сураныптыр. Экинчиси, жолоочулар Сириядан Меккени көздөй автобус менен жөнөп калышат. Табук деген жерге жеткенде чөлдө жолдон адашып, 3 күн бою жолду таппай жүрүп калышат. Ошондо алардын жей турган тамагы, иче турган суусу түгөнүп, өлүм алдында калышат. Жамааттын ичинен Шейх Тантави туруп жамаатка коштошуу сөздөрүн айтып, ыймандуулукка чакырып, акырет тууралуу жүрөккө таасир бере турган сөздөрдү айтат. Өзү да жамаат да көздөрүнөн жаш алып, ыймандары күчөп, кудуреттүү Кудай Тааладан башка куткара турган эч ким жок экендигин сезишет. Асмандагы жана жердегинин бардыгы андан жардам, рызкы сурашат. Ал ар күн сайын иш үстүндө. 55-29. Аллах Таала өз душмандарынан коркпой турган эр жүрөк
сабырдуу, моралдык жактан эч чөкпөгөн, күч кудурети түгөнгүс, алсыздыкка алдырбаган, дайыма биримдикте жүргөн жана ыймандары курч мусулмандарды жакшы көрөт. Алардын дайыма ыймандары нурдуу, Раббиси, пайгамбары жана дини менен бекем болуусун каалашат. Алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман Аллахымдын алдында жакшы жана сүйкүмдүү. Хадис. Абу Бакр пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам уйкусу бузулбасын деп үңкүрдөгү тешикке колун тоскондо колун чаян чагып алат. Аны билип алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрдын колун дубалап окуп коет. Ошондо Абу Бакр Аллахтын каалоосу менен айыгып кетет. Антара баатырга бир киши келип, "Сенин баатырлыгыңдын сыры эмнеде? Дайыма жеңесиң?" деп сурап калат. Антара баатыр ага: "Менин бул бармагымдын оозуңа салып тиште, сен да бармагыңды бер оозума салып тиштейин" деп бири-биринин бармактарын бир заматта катуу тиштешкенде, жанагы киши чыдабай бакырып жиберет. Ал эми Антара баатырдан эч үн чыкпайт. Ошондо Антара баатыр бармагын чыгарып, ал кишиге: "Мына ушундай кылып башка баатырларды жеңдим. Сабырдуулук менен жана ооруну чыдап көтөрө билгенимден жеңдим" деп жооп берген экен. Ар бир момун өзүнүн ыйманынын күчүнө жараша Кудай Тааланын ырайымын, мээримин, кечиримин жана жардамын жакын экендигин биле алат. Мындайча айтканда, ыйманы канчалык күчтүү болгон сайын ошончолук Кудайдын ырайымын, мээримин, кечиримин жана жардамын жакын көрөт. Жер жүзүндөгү баардык макулуктар, айбанаттар, курт-кумурскалар, куштар жана башка жаныбарлар рызкы берүүчү Кудайдын бар экендигин билишет. Аллахка 7 асман, жер жана алардагы бардык жандуу жансыз нерселер мактоо менен таспик айтышат. Бирок алардын таспиктерин силер түшүнбөйсүңөр. 17:44. Бейпилчилик жана кубаныч алып келүүчү нерсе Кудайдын бар экендигин, ал кечиримдүү жана мээримдүү, тобо кылуучулардын тобосун кабыл кылуучу зат экендигин билүү. Аллахтын мээрими, ырайымы жер, асмандарды курчап турат. Бул тууралуу Куранда мындай деп айтылат: Ырайымын бардык нерселерди ороп камтып турат. 7:156. Аллахтын ырайымы кандай гана кенен. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ушундай келет: бир бедуин араб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кошо намаз окуп калат. Ташахудка отурушканда жанагы бедуин: "Аллахым, мени менен Мухаммедке гана өзүң ырайым кыл, башкасына ырайым кылба" деп айтып салат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бедуинге карап мындай дейт: "Кененди таркылып салдың, Аллахтын ырайымы баарын курчап турат". Бир инсан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам артына туруп намаз окуйт. Намаз бүткөн соң жанагы инсан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам карап: "Мен бир күнөө иш кылып койдум, мага шарият өкүмүндө айтылган жазаны бер" деп сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Намаз окудуңбу?" дегенде жанагы инсан "Ооба" деп жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага мындай дейт: "Анда бара бер, сенин күнөөң кечирилиптир". Жана ким бир жаман күнөө иш кылса же өзүнө зулумдук кылып алса, кийин артынан Аллахтан кечирим сураса, Аллахтын кечиримдүү, мээримдүү экенин табат. 4:110. Бизге билинбеген бир ырайым бар. Ошол ырайым пенденин алдынан, артынан, үстүнөн, астынан, оң жагынан, сол жагынан курчап турат. Ал ырайымдын ээси бүткүл ааламдардын Раббиси болгон кудурети күчтүү Аллах. Ошол ырайым Мухаммед пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам үңкүрдө мушриктерден саламат алып калды. Ибрахимди оттон, Мусаны суудан, Юсуфту кудуктан, Нухту топон суудан жана Айюпту оорудан куткарган. Жакшы иштер бакытка карай жол. Хатим Таийдин ырсарттарынан бир жакшы маани көрдүм. Анын мааниси: эгерде жамандыктан тыйылуунун мүмкүнчүлүгү болсо, анда ошондой кылганың жакшы. Инсандарга жакшылыкты каалоодо Кудай тарабынан берилген жөндөмдүүлүк жана жакшылык. Ибн Аббас айтат: Аллахтын неаматтарын 3 нерседе болсо да көрүп ыраазы болдум. Менин коюм жана төөм болбосо да, кайсыл жерге жамгыр жаабасын, ошол үчүн мен Аллахка шүгүрлөрдү айттым. Кайсыл бир адилеттүү казыны уксам, ошого дуба кылдым. Ал казыда менин эч кандай муктаждыгым жок болсо да, Аллахтын китебинен кайсыл аятты үйрөнбөйүн, башкалардын да ошол аятты үйрөнүүсүн кааладым. Бир акындын ырында ушундай деп жазылат. Мааниси: эгер жамгыр жалпыга жаабаса, анда мен өзүбүзгө гана жакшыны каалабаймын. Анткени мен өзүмчүл инсан эмесмин. Көп изденип көп пикир кыл. Маанайды көтөрүп, кеңпейил кылуучу нерсе көптү билүү, билимдүүлүк, маданияттуулук, терең ой пикир жүгүртүү, узактуу көрө билүү, түшүнүктүүлүк, кандай иш болбосун ошонун туура жагын айтуу.
Маселенин сырын терең түшүнүү, иштин максатын билүү жана бир иштин акыйкаттыгын ача билүү. Анткени бул аалам кенен жана баарына кучагына ачып турат. Ким кааласа илимдүү, билимдүү боло алат. Каалаган адам бул ааламда бейпилдикте жана шайыр, шаңдуу жашай билет. Батыш ойчул инсандарынын бири айтат: ишканамдын столдорунун тартмасында бир папкам бар. Анда кылган акмакчылыктарым деп жазып койгонмун. Жаман иш кылсам же сөз айтсам да жазып коем. Анын себеби жамандык жактарымды оңдоо үчүн. Хасан Басри мындай деген: мусулман өз напсисин башкага караганда да көбүрөөк эсеп кылат. Рабби ибн Хусайм бир жумадан экинчи жумага чейинки айткан сөздөрүн жазып турат экен. Жазган сөздөрүн окуп, эгер жакшы сөз айтса, анда Аллахка шүгүр кылып, жаман сөз айтса, Аллахка тобо кылат экен. Илгери салих инсандардын бирөөсү айтат: менин 40 жыл мурун кылган бир күнөөм бар. Ошол күнөөмдүн кечирүүсүн Аллахтан азырга чейин сураймын. Өзүң менен эсептеш. Өз жаның менен эсептешүү үчүн күндөлүк китептериңди сактай жүр. Ошондо жаман жактарыңды билип, жакшы жакка оңолууга аракет кыласың. Умар дайым мынтип айтчу экен: силерди эсеп китеп кыла электен алдың, өз жаныңарды эсеп китеп кылгыла. Амалыңарды таразалай электе, аларды өзүңөр таразалап көргүлө жана кыямат күнүнө даярдангыла. Күндөлүк турмушубузда 3 катаны күнүнө кайталайбыз. Биринчиси убакытты текке кетирүү. Экинчиси тиешеси жок сөздөрдү сүйлөө. Бир инсандын исламынын жакшы экендиги өзүнө тиешеси жок нерсени таштоо. Хадис. Үчүнчүсү болор болбос нерселер менен алек болуу. Мисалы, ушак айың сөздөргө ишенүү. Мындай болот экен, тигиндей болот экен деп болбогон нерселерди айта берүү жана башка ушул сыяктуу иштер. Анткени мындай нерселер адамдын бактысына, бейпил жашоосуна тоскоол болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасынын бир тууганы Аббас байкесине 2 дүйнө бактылуулугун алып келүүчү дубаны үйрөткөн. Ал дуба ушундайча: Аллахым, мен сенден кечиримдүүлүктү жана ден соолукту сураймын. Пенденин бактылуу болушунун себептеринин бири өзүнө сак болуу, андан соң Аллахка тобокел кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согушка киргенде өзүн коргой турган калканы болгон. Ал Аллахка кантип тобокел кылууну билер эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабалар тобокел тууралуу сурашып калат. Ошондо бирөөсү: о Аллахтын элчиси, Аллахка тобокел кылууда төбүбүздү байлабай эле Аллахка тапшырып тобокел кылалыбы, же байлап туруп андан соң тобокел кылалыбы деп сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам байлап туруп андан соң тобокел кылгыла деп жооп берет. Инсан бардык нерсени ачык таштап коюп, Аллахка тапшырдым, Аллах сактайт деп айтуусу исламда туура эмес. Буюмдарын жаап, бекитип туруп, андан соң Аллахка тапшырып тобокел кылат. Ибнул Жаузи бул тууралуу бир болгон окуяны мисал келтирип кеткен. Бир киши Аллах өзү сактайт деп тырнагын жара болуп кеткенге чейин алып салат. Ошонун натыйжасынан тырнагынын жарасы чоңоюп кетет да ошол себептен өлүп калат. Анткени ал өзүнө этият болбогондуктан ошондой болду. Инсандарга жакшы бол. Пенденин бактылуу болуусу инсандар менен жакшы мамиле жасай билгендиги, алардын сүйүүсүн жана жумшактыгын өзүнө тарта билүү. Ибрахим пайгамбар Раббисине кайрылып мындай дейт: о Раббим, менин кийинки келгендерге жакшы үлгүлүү кылгын. 2684. Сени ким көрсө да жакшы көргөндөй болгонуң абзел. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай келет: силер Аллахтын жер бетиндеги күбөлөрүсүңөр. Жебрейил периште асмандагы периштелерге айтат экен: Аллах бул пендесин жакшы көрдү, силерди аны жакшы көргүлө. Ошондо алар жакшы көргөндөн кийин жердегилерди аны жакшы көрүшөт экен. Боорукерликтин себептери: инсан дайыма маанайын ачык кылып жүрүү, сылык сөздөрдү сүйлөө жана адептүү болуу. Ким сылык мүнөз болбосо баардык жакшылыктан, сооптон кур калат. Хадис. Бир даанышман жакшы сөз жыланды да ийнен чыгарат деп айткан экен. Батышта балды уяны бузбай туруу ал деген сөз бар. Момун бал арыга окшош. Жакшыны жеп, жакшыны чыгарат. Эгер бутакка консо, аны сындырбайт. Хадис. Сенин бааң бейиш болсун. Чындыгында бул дүйнө алтынбы, күмүшүбү, бийлигиби, байлыгыбы же заңгыраган үйлөрүбү бир тамчы көз жашка да тет эмес. Тирмизи риваят кылган хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: чындыгында бул дүйнө каргыштуу жана анын ичиндегилер да каргыштуу. Бир гана Аллахка зикир айтуу жана жакшы амалдарды кылуу. Заңгыраган сарайлар, миллиардтаган акчалар пенденин ажалын 1 секундта кечиктире албайт. Даанышмандар айтат экен: бардык нерсенин өз баасын бергин. Бул дүйнө жана андагы байлыктар бир момундун да жанына тет эмес.
Хасан Басрейнин сөзүндө өз жаныңды бейиштен башка акчага сатпагын, анткени момундун жаны өтө кадырлуу. Кээ бир инсандар жандарын арзыбаган мал дүнөгө сатып жиберет. Кээ бир инсандар бар байлыгын жоготсо, үйү бузулса же машинеси күйүп кетсе, чачын жулуп катуу өкүнөт. Ал эми ыйманы начарласа, күнөө иш кылса, Раббисине болгон вазыйфасын аткарбаса, эч өкүнүп да койбойт. Мындайлар акыретте өкүнбөгөн нерсеси үчүн өтө катуу өкүнүшөт. Чынында алар дүйнөнү сүйөт жана оор күндү, кыяматты артына таштап, көңүл бурбай коюшат. 76:27. Чыныгы сүйүү. Бактылуу болуу үчүн Аллахтын сүйгөн пендесинен бол. Чыныгы бактылуу инсан максатынын баарын Аллахтын сүйүүсүнө коет. Али ибн Абу Талиптин кадыр баркы жана башындагы таажысы Аллахты жана анын элчисин сүйүү болгондуктан, Аллах да анын элчисин да аны сүйгөн. Сахабалардын бирөөсү Кулхуаллаху ахад сүрөсүн сүйгөндүктөн, анын ар бир намазында окуп жана ар дайым тилинен түшүрбөй кайталап жүрчү экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо ага мындай дептир: сен бул суроону сүйгөндүктөн Аллах сени бейишке киргизет. Лейланы сүйүп калган Манжун Лейлага болгон сүйүүсүнүн себебинен өлгөн. Карунду анын байлыкка болгон сүйүүсү өлтүргөн. Фараонду анын бийликке болгон сүйүүсү өлтүргөн. Ал эми Хамза, Жаффа жана Ханзаларга окшогон сахабалар Аллахка жана анын элчисине болгон сүйүүсү үчүн өлгөн. Бир туугандык укук. Мусулман тууганыңды кубандыра турган нерсе анын эң жакшы атын атап чакыруу жана анын жүзүнө жылмайыңкы кароо. Мусулман тууганыңды жылмайып жолуктуруу да жакшы. Хадис. Мусулман тууганыңа жылмайып кароо да бир садака. Хадис. Мусулман тууганыңды сени менен сүйлөшүүгө колдоо көрсөтүү. Мындайча айтканда анын өзүнө да өзү тууралуу жана башка кабарларды айтууда сөзгө конок бер. Жана ал акбалдарын сурап жардам бере алсаң жардам бер. Ким мусулмандардын абалынан кабардар болбосо, анда ал бизден эмес. Хадис. Момун эркектер менен момун аялдар достукта, жардамдашууда өз ара ынак адамдар. 9:71. Мусулман тууганыңды мыскылдап, паска уруп сүйлөбө жана мурдага кылган жаман иштерин да айтпа. Бул эң жаман сыпат болуп саналат. Мусулман тууганыңды паска уруп мыскылдаба. Убадаңдын үстүнөн чыга албасаң, ага убада бербе. Хадис. Шарият жолу. Мусулман пендесин кубандыра турган нерсе соопторду көп табуу, жалгыз Аллахты таануу, күнөөлөрдү кечире турган амалдарды аткаруу жана күнөөлөрдү өчүрө турган сооп иштерди жасоо. Ошондой эле намаз окуу. Бул жумадан кийинки жума ортосундагы күнөөлөрдүн кечирилүүсү, умрага, ажыга баруу, орозо кармоо жана башка көптөгөн салих амалдарды аткаруу. Дагы башка соопторду көбөйтүүчү амалдар. Бир сооп 10 соопко жана 700 эсеге жана андан да көп соопторго көбөйүүсү. Күнөө иштердин кечирилишин сурап тооба кылуу да күнөөлөрдү өчүрөт. Мусулмандын башына түшкөн кыйынчылык, мусибат жана оору болобу, булардын баары мусулмандын күнөөлөрүн тазалайт. Мусулман адам башка мусулманга дуа кылуусу да күнөөлөрүн өчүрөт. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават саламдарды айтууда көптөгөн соопторду алып келет. Кыскасы, соо амалдарды эстесек өтө көп. Аллах Таала Куранда мындай деген: эгер Аллахтын неаматтарын санасаңар, бүтүрө албайсыңар. 16:18. 4 нерседен сактан. 4 нерсе инсанга оор турмушту, кайгыны жана ичи тардыкты алып келет. Биринчиси Аллахтын жазган тагдырына каардануу жана наразы болуу. Экинчиси күнөө иш кылып, ага тообо кылбоо. Үчүнчүсү адамдарды жек көрүү, өч алууну эңсөө жана көрө албастык кылуу. Төртүнчүсү Аллахты эстөөнү каалабоо. Ал эми ким менин зикиримден, дин эрежелери баяндалган китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо бар. 20:124. Аллах менен бирге бол. Пенденин бейпилдүүлүгү Аллах Таала менен бирге болгондо гана ишке ашат. Курани Каримде бир канча жерде бул тууралуу айтылган. Аллах өз пайгамбарларына жана момундарга бейпилдигин түшүрдү. 48:26. Аллах аларга тынчтык, бейпилдик түшүрдү. 48:18. Тынчтык, бейпилдик жүрөктүн бир тынчтыкта, бир калыпта болуп, Раббисине гана ишенип туруусу, же кудурети күчтүү Кудай Таалага гана таянуусу. Тынч, бейпил деген эч жакка кыймылдабай, бир калыпта гана турууну билдирет. Мындай акбалда инсандын көңүлү жай болуп, ырахаттуулукту сезет. Муну ыйманы күчтүүлөр гана сезе алат. Анткени алардын ыйманы ар кандай жамандыктардан, шектенүүлөрдөн сактап турат.
Пенденин Раббисине болгон сүйүүсү жана ишеничи канчалык даражада күчтүү болсо, ошончолук анын ыйманы жогорулай берет жана пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө канчалык бекем болгон сайын, ошончолук анын ыйманы жогорулайт. Баары Аллахтан гана болот, андан башкасынан болбойт деп ишенүү. Ошондой эле ибадат дубаларын жалгыз Аллахка гана кылууда ыйманы жогорулайт. Илим, туура жол жана шыпа. Ибн Хазам Напсини дарылоо деген китебинде илимдин пайдаларын эскертет. Илим бул инсандын азгырыгын кетирет жана кайгы капаны жок кылат. Бул эң туура сөз. Өзгөчө илимди сүйүп, ага амал кылып, анын пайдасын көргөндөргө. Илим үйрөнүп жаткан окуучу убактысын бөлүү керек. Бир убакытты жаттоого жана кайталоого, бир убакытты жалпы сабактарын окууга, бир убакытты окуп жаткан илимдин пайдасын чыгарууга, бир убактысын жумушун тартипке келтирип, иреттөөгө жана бир убактысын кенен ой пикир жүргүзүүгө. Бакыт Кудайдын бергени. Жол жээгинде жумуш күтүп тургандарды көрүп таң калбоо керек. Балким бул жумушчулар бир күндүк гана жей турган тамагы бардыр. Бирок ошондой болсо да турмушка шайыркырап, кеңпейил жана денелери кубаттуу, жүрөктөрү бейпилдикте жана бактылуу турмуш курууда. Анткени жашоо кандай экенин өтө жакшы түшүнүшкөн. Бүгүнкү күнүн гана жашап, кечээки же келечектеги жашоосу тууралуу кыжаалат болуп кайгырышпайт. Жашоо турмуштун ар кандай жумуштарды кылуу менен үйрөнө билген. Ал эми кээ бир заңгыраган сарайларда жашагандарды карасаң, турмуштары бактысыз, кайгы муңда жашап, ар түрлүү азгырыктарга азгырылып турмуштары бузулган. Буларда бейпил жашоо деген такыр кеткен. Кудай зулумдук кылбайт, укукту да бузбайт. Асманда адилеттүү жана өкүмдар Кудай бар экендигин билген инсан бактысыз жана Кудайдан узак жашоосу эч мүмкүн эмес. Кудуреттүү Кудай Таала бир бузулган аялды итке суу бергени үчүн бейишке киргизген. Ал эми башка аялды мышыкты кордогонун себептүү тозокко киргизген. Бул эки окуяны түшүндүрө айтсак, Бани Израиль коомунан бир күнөөкөр аял чөлдө баратып суусап өлгөнү калган бир итти көрүп калат. Жанагы аял ал итке боору оруп, бул да Кудайдын бир макулугу деп суу берип, өлүмдөн сактап калат. Аялдын бул кылган ыкластуулугун көрүп, Кудай Таала анын күнөөлөрүн кечирип бейишке киргизет. Экинчи аял бир мышыкты кармап алып, бөлмөгө камап салат. Ал мышыкка же тамак бербейт, же бөлмөнү ачып, өз тамагын таап жеш үчүн мышыкты бошотпойт. Ошонун себебинен мышык азап чегип өлүп калат. Аялдын бул кылганын жогору көрүп турган кудурети күчтүү Кудай Таала аны тозокко киргизет. Бул эки окуяны айтууда максат, Кудай Таала адамга тырмактай болгон жакшы иш үчүн да көптөгөн соопторду бериши мүмкүн. Ошондой эле кичинекей күнөө иши үчүн чоң жаза берүүсү мүмкүн. Аллах Таала кыпындай жакшы же жаман иш тууралуу Куранда мындай деген: ким кыпынчалык жакшылык кылган болсо, аны көрөт. Жана ким кыпынчалык жамандык жасаган болсо, ошону көрөт. 99:7-8. Муктаждарга жардам бер. Кыйналганга колуңду сун. Кордук көргөндү куткара бил. Ачканы тойгуз, суусаганга суу бер. Ооруганды барып сурап кой. Өлгөн жердин жаназасынан калба. Мусибат түшкөнгө туура кеңештериңди айта бил. Сокурдун колунан кармап жолдун аркы бетине өткөзүп кой. Үмүтсүздү үмүттөндүр. Коногуңду сыйлай бил. Кошунаң менен жакшы мамиледе бол. Улууну урматта, кичүүнү ызатта. Тамак кылсаң кошунаңа бир чин узатып кой. Акча сапсаң садака жардам бер. Жакшы сөздү сүйлө, жаман сөздөн узак бол. Башкага азар берүүдөн сактан. Булардын баары салих амалдар. Бул айтылган маанилүү сөздөр жана амалдар инсанга бакыт жана бейпилдикти алып келип, кайгы муңду жана тынчсызданууну кетирет. Өз өмүр баяныңды өзүң жаз. Күндүн аябай ысып турган мезгилинде Каабанын жанында олтурат элем. Бешим намазына 1 сааттай калган. Олтургандардын арасынан бир жашы улгайган аксакал ордунан туруп, элдерге замзам суусунан стаканга куюп бере баштады. Сол колуна суу куюлган идишти көтөргөн, оң колуна стаканды кармаган. Улам бири ичип бүткөн сайын экинчисинин жанына келип замзам суусун узатып жатты. Олтургандар улам бири ичип бүткөн сайын экинчисине келгенче сууну ичүү үчүн күтүп турду. Ошентип аксакал тердеп тепчип, ар бирине сууну сунган сайын жүзү жылмайыңкы болуп, бир канча адамдарга суу берүүгө үлгүрдү. Алыстан баятка олтурган мен бул аксакалдын соо ишти жакшы көргөндүгүн жана сабырдуулугуна таң калдым. Ошондо мен салих амал, соо иштери өтө көп жана жеңил экенин баамдай алдым. Кимге Аллах салих амалды жеңил кылса, ал эч качан адамга оор болбойт.
Ким соо ишти, салих амал кылууну кааласа, кайсыл жерде кана кайсыл иш болбосун, аны иш жүзүнө ашыра алат. Абу Бакир разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен көчкөндө пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам коргоо үчүн өз өмүрүн коркунучка салган. Хатим акыркы тамагын коногуна берип өзү ачка уктаган. Абу Убайда разияллаху анху мусулман аскерлери эс алсын деп түнү бою аларды кооруп уйкудан калган. Умар разияллаху анху Мадинаны түнү бою кыдырып, ким ачка болсо тамак алып келип берүү үчүн айланып чыгаар эле. Абу Талха разияллаху анху Ухуд согушунда пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам жаадан кооруп өзүн тоскон. Ибнул Мубарак башкаларга тамак жетсин деп өзү орозо кармаган.